Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучуларым. Баарыңарды 1 сентябрь билим күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар бириңерге бекем ден соолук, үй бүлөңөргө тынчтык жана окууларыңарга көптөгөн ийгиликтерди каалаймын. Мына ушундай жакшы каалоо тилек менен бактылуу үй бүлө, бактылуу коом деген темадагы тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер үй бүлөнүн коомдук жана социалдык орду жөнүндө маалымат аласыңар. Үй бүлөлүк ынтымакка, ата-энени сыйлоого, бир тууганды урматтоого, кадырлоого тарбияланасыңар. Үй бүлөдөгү ордуңар жана милдетиңер менен таанышасыңар. Үй бүлө өз мыйзамдары бар кичинекей мамлекет. Бул жерде адамдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанып, эмгекке болгон мамиле бекемденип, улууларды урматтоо, кичүүлөрдү ызаттоо, идеялык жана маданият байлыктарыбызды барктоо сезими уялайт. Мамлекеттин мыйзамы болгондой эле үй бүлөнүн өзүнүн мыйзамы бар. Демек мамлекетти президент башкарса, үй бүлөнү ата башкарат. Ата ал кичинекей мамлекеттин негиздөөчүсү, коргоочусу, камсыз кылуучусу жана мамлекет жарандарына, башкача айтканда үй бүлө мүчөлөрүнө адилеттүү мамиле кылуучу инсан. Эне үй бүлөнүн же болбосо мамлекеттин ички тазалыгын, тартибин көзөмөлдөөчү бул эне. Ал табиятынан тазалыкты сүйгөн, сарамжалдуу, мээримдүү, ишенимдүү, назик, сүрүн инсан. Ал эми үй бүлөнүн мүчөлөрү же болбосо мамлекеттин жарандары катары алардын балдар жана кыздары эсептелет. Алар бул мамлекетте эркин жана камкордуктун алдында жашашат. Алардын укуктарын мамлекет башчысы ата жана эне коргойт. Үй бүлө кичинекей мамлекет жана коомдун көзгөсү болгондуктан бактылуу коомдун өзөгүн бактылуу үй бүлө түзөт. Бактылуу үй бүлөдө ата камкор, күчтүү, чечкиндүү, токтоо, сабырдуу, адилеттүү, олуттуу жана башка эң мыкты сабаттарга ээ болот. Ал эми мээримдүү, ишенимдүү, таза, боорукер, акылдуу, сарамжалдуу, чыдамдуу боло алат. Ошондой эле бактылуу үй бүлөнүн кыздары кичинекей, жөнөкөй, намыскыл, билимдүү, тарбиялуу, аракетчил, эмгекчил, улууну урматтаган, кичүүнү ызаттаган эң мыкты уул кыздардан болууга милдеттүү. Ата аска тоо, эне боорундагы булак, бала өкөлүнө шамчырак. Жашоого алып келген асыл апам, элжиреп эркелетип баккан атам, жанымда жүрөк болчу жакындарым, силер бар жаратканга шүгүр айтам. Ырыс муңдун бешиги атаң дешет, бейишиңдин эшиги апаң дешет, түнөгүңдүн жоктугун атаң ойлоп, жүрөгүңдүн оорусун апаң